Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге охотники за караванами деп аталған қызықты тасманы қысқаша баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отырып мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын жүрүшү 1987 жылдарда сүрөттөйт. Майор Ака-Волковдун атайын даярдалган отряды ооган Пакистан чек арасын кесип өткөн кербенчилерге аңчылык кылууда. Алар узак убакыт бою талаада жашынып жатышып, качан кербенчилер чыга келишкенде аларды күтүлбөгөн жерден тосуп алып бардыгын кырып салышат. Алардын эң негизги милдети Афганистандын аймагына куралды ташып кирген кербенчилерди өткөрбөй тосуп калыш эле. Кийинки көрүнүштө биз маджахеттердин уюшулган лагерин көрөбүз. Алар албетте СССРге каршы согушту улантып жатышат. Алардын башчылары сүйлөшүп жаткан кезде биз алардын арасында америкалык адам бар экенин көрөбүз. Көрсө өрткө май тамызып жаткан далуучулар болуп, америкалыктар буларга курал-жарак берип жардам берип жаткан болот. Маджахеттер болсо ошол курал-жарактарды кербендер менен же болбосо дагы башка жолдор менен алып келип жатышкан. СССРдин тиг учактары көп болуп, абадагы куралдуу күчтөрү өтө эле күчтүүлүк кылып жаткандыктан маджахеттер ошол жагынан алысырап каршылык көрсөтө албай жатышкан болчу. Аскерлердин башчысы Надир америкалыкка дал ушул нерселер жөнүндө айтып берип, биз орустардын учактарын кулатуу үчүн күчтүүрөөк куралдар керек десе, америкалык адам Стингер деген күчтүү курал жөнүндө айтып, буйрса Стингер силердин чек араңарга кирип калды. Аз күндө күчтүү куралды колуңарга аласыңар деп айтат. Ал айткандай эле көп өтпөй алар колуна Стингер аттуу күчтүү куралды алышат. Надир дагы согуш тактикасын өтө кыйын билген амалкөй адам болгондуктан радио байланыштан орус жоокерлери буктурмага кабылгандай кылып көрсөтүп, мындай жагдайдан кийин орустун тиг учактары дароо эле жардамга жетип келишет. Надир бардыгын пландап койгондуктан анын аскерлери тиг учактарды көрөрү менен эле эки унааны айдап качып жөнөшөт. Бирок качкан унаалар тиг учактарды түз эле Надирге алып бара жаткан болчу. Көп өтпөй эле тиг учак бир унааны жардырып жибергенге жетишип, бирок бул кезде Надир белгиленген жерде. Дээрлик учактардын маңдайында Надир жанагы чоң курал Стингерди кармап даярданып турган болчу. Орус учкучтары жерден эч кандай соккуну күтүшкөн жок. Дал ушул учурда Надир а дегенде биринчи учакты, андан соң экинчи учакты атып кулатат. Мындай кабар тездик менен Москвага жетип, генерал кол алдындагыларды чогултуп эмне болгондугун сураштыра баштайт. Жанагы окуя болгон аймакка полковник Новиков жооптуу болуп чыгып, генерал ага, мындай иштерди буга чейин эле алдын алышыңар керек болчу. Эми минтип эки тиг учагыбызды жоготтук. Тезинен ошол аймакка өзүң баш болуп барып, көзөмөлдөп, атайын отряддарды жөнөтүп, кербендерди жок кылып, жанагы чоң курал Стингерди алып келүүнү тапшырат. Ошентип полковник чек арага жөнөп, чек арадагы аскерлер болсо атайын даярдалып келген концертти көрүп жатышкан. Новиков аймакка келери менен эле подполковник менен сүйлөшүп, буга чейин эле кербенчилерге аңчылык кылып жүргөн майор Ака-Волковдун отрядын тезинен жөнөтүүнү тапшырат. Бул кезде Надир дагы эми алдыда эмнелер болоорун баамдап, алдыдагы согуш стратегиясын ойлонуп, пландап баштаган. Ал кербендерди башка жол менен жөнөтүп, өзү болсо Стингерди алып башка жол менен барып, орус отрядын күтүлбөгөн жерден буктурмага алууну көздөп жатат. Ака-Волковдун отряды тиг учак менен жөнөшүп, жолдо келе жаткан чоң унааны тосуп кармап калышат. Албетте ал жердеги адамдар жөн эле жергиликтүү эл катары көрүнүшүп, бирок отряд унаанын ичинен бир канча жарылуучу заттар менен кошо миналарды табышат. Майор Ака-Волков дагы бул аймактарда согушту кантип жүргүзүү керек экендигин жакшы түшүнгөн адамдардан болуп, маджахеттер дагы майор Ака-Волковдун согуш стратегиясынан сестенип, коркуп, чочуп турушчу. Ошондуктан майор Ака-Волков кармалгандардын бирин туткунга алып, бирөөсүн атайлап эле качырып жиберип, калгандарын өлтүртүп салат. Анын отрядында эң жаш жана өтө боорукер жаш аскер Манулов бар болчу. Ал ошол жердеги прапорщик байланышчы Аннаны жактырып калып, ага сезимдерин билдиргенге аракет кылып жүрөт. Анна дагы Манулов жөнүндө бир аз маалымат билип, аны ичинен жактырганы менен сыртынан сыр бербейт. Полковник Новиков болсо жанагы кармалган маджахеттен бардык сырларды билип алганга аракет кылып жатат. Ал адам башында эч нерсе айтпай, бирок кийинчерээк андан маанилүү маалыматтарды билип алганга мүмкүн болуп, жер которуп бара жаткан маджахеттерге күтүлбөгөн жерден сокку уруп, жанагы чоң курал Стингерди алып келүү үчүн майор Ака-Волковдун отрядын жөнөтмөкчү болуп калат. Ошентип аскерлер аңчылыкка даярдана башташып, аларга берилген тапшырма боюнча алар сөзсүз Стингерди алып келиши керек эле. Майор Ака-Волков дагы өзүнүн пландарын кура баштап, маджахеттерди алдамакчы болуп, иттерди мууздап, кандарын идиштерге куйдуртуп алат. Эртеси күнү жөнөмөкчү болушуп, бирок эртеси Питерстин туулган күнү болгондуктан отряд майордон уруксат сурашып, Питерстин туулган күнүн бүгүн эле белгилейли деп чыгышат. Туулган күндү убактысына чейин эле куттуктоо жаман белги болгонуна карабай,
отряд Питерсти куттуктап майрамдашат. Ал эми лейтенант Слобода өзүн өтө жаман сезип, ал майор Ака Волковго келип, жаман түштө көргөнүн айтып, мен өзүмдү өтө начар сезип жатам. Түшүмдө көргөн белгилерге караганда мен өлүп калат окшойм деп айтып, Ака Волковго бул жортуулга барбай эле коеюн деп уруксат сурайт. Бирок Ака Волков Слободаны сен бизге ал жакта өтө керексиң деп болбой коет. Эртең менен эрте көзүн ачкан Анна үстөлдүн үстүндө гүл жана кат турганын көрүп, Манулов отряд менен кошо эле өтө кооптуу жортуулга кетип бара жатканын түшүнүп, буга чейин айтпаган сезимдерин эми айтайын деди Вайтор, бирок чуркап чыгып жетишпей калат. Аскерлер болсо бир топ жол жүрүп келишип, бир жерден майор шектүү нерсени байкап калгандыктан токтотуп, жолду текшертип көрсө эле ал жакта бир канча жарылуучу заттар орнотулган болот. Андан ары жүрүшүп бир кыштакчага келишип, майор аймактагы аскер адамы менен сүйлөшүү жүргүзүп жатканда, аскерлер кыштакчага кирип барышып, бир сатуучу адамдан бир нече спирт алышып, акысына бир чака ок дарыларды таштап кетишет. Албетте бул ок дарылар душмандын колуна тийип, кайра өздөрүнө карай атылаарын ойлонушкан деле жок. Андан ары дагы жүрүп бир топ жерге чейин барышат да, акыры майор бир жерден токтотуп, планды баштагыла деп буйрук берет. Эки аскер куралдарын бир канча мүнөт тынбай аткылап турушуп, калгандары жерге издерди салышып, окторду төгүшүп, жана да иттердин канын ар кайсы жерлерге чачып коюшат. Андан соң ошол жерге өздөрүнүн бир чоң жүк ташуучу унаасын калтырышат да, дайынсыз жок болуп кетишет. Добушту уккан маджахеттер ошол аймакка келишип, демек маджахеттер дагы да көбөйүп жатат. Бул жака келген орустардын мизин кайтарышыптыр деп ойлоп калышат. Экинчи жүк ташуучу унаа жана БТР танкасы келген жактарына кайтып кетишип, Ака Волковдун отряды тоо арасында калып аңчылык кылып жөнөшөт. Алардын отряды ушул аймакта калып калганын маджахеттер көрбөшү керек эле. Ошентип майордун ушундай планы акырындан ишке аша баштады. Эми алар Стингер куралын кимдер алып жүргөнүн аныкташып, аныктаган соң күтүлбөгөн жерден сокку уруп, Стингерди алып качып кетиши керек эле. Ошентип алар жолдун жээгиндеги тоонун беттеринде аңдып жатышканда, өтө көп куралчан маджахеттер унаалар менен өтө башташат. Майор маджахеттердин саны өтө эле көп болгондуктан тынч эле өткөрүп жиберели деп чечип, бирок бул кезде Надирдин аскерлери аларды курчап калганын эч байкабады. Көрсө орус отрядынын арт жагынан дагы маджахеттер курчап келе баштаптыр. Аргасыздан атышууга туура келип, эми Ака Волковдун отряды чындап эле буктурмада калды окшойт. Албетте алар катуу каршылык көрсөтүшүп, маджахеттердин бир тобу кырылып, бирок алар баары бир көп болгондуктан орус отряды дагы чекесинен эле кырыла баштайт. Алар прапорщик байланышчы Аннага байланышка чыгышып, буктурмада калып калышкандыгын айтып жардам сурашат. Анна ал жөнүндө дароо подполковникке кабарлап, подполковник болсо полковник Навиков менен сүйлөшсө, Навиков тиг учак жардамын жөнөтө албай турганын айтып, алар биздин тиг учактарыбызды дагы да талкалап коюшу мүмкүн. Ошондуктан майордон жооп күтөлү деп коет. Майор болсо аскерлери менен качууга аргасыз болуп, алардын байланышчысы да өлүп, эми эч ким менен байланышууга мүмкүн болбой калат. Алар бир топко чейин качып жүрүп отурушуп, бир кичинекей кыштакчага келип тыныгышып, Бухов ошол жерден бир аялды көрүп калат да, анын артынан келип, күтүлбөгөн жерден эле ошол жерден көз жумат. Башкалар аны көрүшүп, маджахеттер да арттан кууп жетип келип калышкандыктан, эми андан ары качууга туура келди. Качып барып бир чоң үңкүргө кирип кетишип, үңкүрдү бойлоп жүрүп отурушса, ал жерде да маджахеттердин тузагы бар болуп чыгат. Жарылуудан улам бир аскер жарадар болуп, ошол жерде калып калууну чечет да, арттан кууп келген маджахеттер жеткен кезде өзүн жардырып жиберет. Анна отряд менен байланышып эч эле кабар ала албай, сарсана болуп полковникке өзү кайрылып, бирок полковник Новиков отрядты кадимкидей эле өлүмгө таштап эч кандай жардам жөнөтпөй коет. Аман калгандар андан ары качып жүрүп отурушуп, дагы бир кичинекей кыштакчага киришип, бир үйгө кире калышса, ооруп жаткан жалгыз Аушка жаткан болот. Аскерлер анын жанындагы суудан ичишип, айта кетсек, Ака Волковдун отрядында Саид деген мусулман бала бар болчу. Ал сууну өзү ичпей, өлүм алдында жаткан Аушкага бермекчи болуп, бирок бир кезде эле куралдын добушу чыгып, Саид турган жеринен кулап калат. Аны көргөн аскерлер Аушканы дароо аткылап өлтүрүшүп, көрсө Аушканын төшөгүнүн ичинде курал бар болуп чыгат. Ошентип алар Саидтен да ажырап калышып, жанагынча аскердин ичинен үчөө эле калышат. Алар жолдун жээгинде тыныгып отурушканда, баягы Надирдин эки унаасы жол менен келе жаткан болчу. Албетте Стингер дал ушул эки унаанын бирөөсүндө жашырылып жүрөт. Эми үчөө тобок элге барып, күтүлбөгөн жерден унааларга сокку ура башташат. А дегенде эле биринчи унааны аткылап жатышып, ал унаа ала салып кетти. Андан соң экинчи унааны да аткылап токтотушуп, бирок чала жарадар адам гранатасын даярдап, тапанчасын дагы алып чыкканга мүмкүн болуп, аскерлердин бирин атып жиберет. Майор дароо эле ал адамды өлтүргөндө, өлгөн адамдын колундагы гранатасы тоголонуп жарылып кетип, баарынын эсине оодарды. Анна болсо Манулов таштап кеткен күчүктү багып, Мануловду эстеп ыйлап отурат. Бир кезде майор көзүн ачып, маңдайында турган Надирди көрдү. Көрсө, ал бул жолу дагы кыйтырлык кылып,
чоң курал Стингерди башка унаага салып өзү арттан келиптир. Маджахеттер үчүн майор Аковолковду туткундап алуу өтө чоң жетишкендик болчу. Дал ушул мезгилде таштын аркасынан Манулов чыга калат да бардыгын аткылап кырып жиберет. Көрсө ал Надир келгенче эсин жыйып таштын аркасына жашынып калганга жетишкен экен. Бардыгы өлгөндөн кийин Надир менен майор ошол жерден кармашып, акыры майор Надирди сайып өлтүрөт. Бирок өзү да жарадар болуп өтө эле алсырап калган болчу. Эми Манулов майор менен Стингерди унаага салып айдап жөнөдү. Эч ким шек албасын деп айтор өздөрү маджахеттердин кийимдерин алып кийип алышат. Подполковник болсо полковник Новиковдун уруксат бербегенине карабай эле эки тик учак менен учуп майордун отрядын издеп келүүгө жөнөп кетишет. Аковолков менен Манулов бир кыштакчанын чекесинде суу алып жатышкан кезде подполковник тик учактары менен ошол аймакка келип калат. Анда эки унааны айдап шашкалактап качып жөнөшүп, тик учактар болсо аларды көздөй эле сокку ура баштаган болчу. Алар канча качышпасын тик учактар баары бир жетип келип аларды жардырып салмак. Ошондуктан майор эмне кылаарын билбей акыры унааны токтотот да жакындап калган тик учактарды көздөй эле Стингер куралы менен мейлеп калат. Стингерди көргөн тик учактар дароо буйтап качышып, көөчү майлары дагы азайып бараткандыктан көп тобокелге барбай келген жактарына кайтып кетишет. Ошентип Аковолков менен Мануловдун жаны калып, эми алар дагы келген жактарына акырдан кайтып жөнөй башташты. Кийинки кезекте Омархан менен баягы америкалык адам сүйлөшүп жатат. Омархан америкалыкты ишендиргенге аракет кылып, Надир өтө күчтүү адам. Эгер ал орустарга кармалып калган болсо да өзүн өлтүрүп, өзү менен кошо Стингер куралын дагы жок кылып өлөт десе, америкалык адам ага ишенбей, эгер Стингер куралы орустардын колуна түшүп кала турган болсо, биз силерге курал-жарак ташып берүүнү токтотобуз. Өзүңөр андан ары кандай согушсаңар ошондой согушкула деп коет. Акыры канчалаган жерлерди басып жүрүп отуруп, Аковолков менен Манулов Стингер куралын көтөрүп алып өздөрүнүн аскердик базасына жетип келишет. Мануловду тосуп алган Анна эми өз сезимдерин такыр жашырбай, чындап эле бири-бирин сүйүп калышкандары билинип кучакташып калышат. Майор Аковолков менен Мануловго Советтер Союзунун баатыры деген наамды беришип, ал эми Манулов менен Анна көп өтпөй баш кошушат да Манулов андан ары аскер кызматын өтүп мекенине кызмат кылат. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.